УКМК менин күзөтчүлөрүмдү машинамды алып кетти. Муну Субаналиев кылды, дейт Садыр Жапаров. Өкмөт үйүн алдында эл алдына чыгып сүйлөп жатып. Ал кырдаалга байланыштуу штабта иштеп жатканын, бирок өкмөт үйүнө 1 саат мурда киргенде УКМК кызматкерлери келген. Субаналиев УКМКны барып басып алган. Ал азыр мыйзамсыз отурат. Мен ага жакшылыкча айтайын десем, 3 күндөн бери байланышпай жатат. Ал эми басып алган каракчыга УКМК толугу менен баш ийип жатат. Мага каршы күчтөр бийликке жеткиси келип, ушуларга барууда. Субаналиев жалгыз эмес, мунун артында Алмазбек Атамбаев бар. Эртең Атамбаев форумга элди чогултуп жатыптыр. Бабанов дагы турат. Анын Кенжебек Бокоев деген тарапташы таласта балдарга 2000 сомдон беребиз, түнү менен Бишкекке келгиле деп чогултуп жатат экен. Сокулукта Элвира Сурабалдиева элди чогултуп жүрүптүр. Эртең митингге келип бергиле деп. Мунун кереги жок, тынчтыкты бузбагыла. Эл кагылышып кете турган болсо токтото албай калабыз, деди Садыр Жапаров кайрылуусунда. Президент Жээнбеков Мыктыбек Абдылдаев менен телефондон сүйлөштү. Президент Сооронбай Жээнбеков Жогорку кеңештин депутаттарынын бир бөлүгү спикерликке шайлаган Мыктыбек Абдылдаев менен өлкөдөгү соңку кырдаалды 8 октябрда телефон аркылуу талкуулады. Бул тууралуу президенттин жана Жогорку кеңештин басма сөз кызматтары Азаттыкка кабарлады. Жээнбековдун басма сөз катчысы Толгонай Стамалиева төмөнкүлөрдү билдирди. Сүйлөшүүлөрдүн жүрүшүндө президент азыр болуп жаткан кадрдык өзгөрүүлөрдү мыйзамдаштыруу, легитимдештирүү зарылдыгы турганын, ошондуктан өкмөттүн курамы болобу же башка органдардагы кадрдык өзгөрүүлөр болобу, жарлык жана парламент тарабынан сунушталчу расмий кагаздарга кол коюуга, сүйлөшүүлөргө даяр экенин белгиледи. Стамалиеванын айтымында президент сүйлөшүүдө негизги ролду парламент төрагасынан көрөрүн, сүйлөшүүлөр үчүн бирдиктүү аянтча керек экенин билдирген. Жогорку кеңеш тараткан маалыматка караганда Мыктыбек Абдылдаев өз кезегинде айрым эл өкүлдөрү тарабынан президентти кызматтан четтетүү процедурасы башталганын эскертип, кабыл ала турган чечимдер канчалык оор болбосун, ушул күндөрү түзүлгөн кырдаалдан чукул арада чыгуунун жолдорун ыкчам түрдө кароосу керек экенин, өлкөбүз күтүү режиминде жашай албай турганын белгилеген. Стамалиеванын айтымында президент өлкөдөгү саясий кырдаалды укуктук алкакка алып келгенден кийин гана импичмент маселесин талкуулоого даяр экенин билдирген. Стамалиеванын президент Сооронбай Жээнбеков ушул тапта Бишкек шаарында кырдаалды телефон аркылуу эмес, көзмө-көз сүйлөшүүгө даяр экенин да кошумчалады. Жогорку кеңештин бир катар депутаттары 7 октябрда Бишкектеги мейманканалардын биринде чукул жыйын өткөрүп, парламенттин кезексиз жыйынын чакыруу, анда премьер-министрликке талапкерди сунуш кылуу жана президентке импичмент жарыялоо маселелерин талкуулаган. Бирок кворум жок деген негизде жыйындын катышуучулары бир пикирге келе алышкан эмес. Айрымдар импичмент боюнча так позицияларын билдирген эмес. Жыйынга катышкан депутаттардын бири Элвира Сурабалдиева Абдылдаев президентке импичмент жарыялоо тууралуу сунушка кол койбой койгонун маалымдаган. Президент Жээнбеков кризисти чечишүү үчүн саясий күчтөрдүн конкреттүү кадамдарды күтүп жатканын жана сүйлөшүүлөргө даяр экенин буга чейинки элге кайрылууларында да билдирген. Кыргызстанда парламенттик шайлоонун баштапкы жыйынтыгына байланыштуу чыккан нааразычылык акциялары массалык тополоң менен коштолуп, абал курчуп кеткен. 6 октябрга караган түнү митингчилер Ак үйдө УКМКны ээлеп, камактагы бир топ саясатчыларды бошоткон. Бул окуяларга байланыштуу Борбордук шайлоо комиссиясы акыркы парламенттик шайлоонун жыйынтыктарын жокко чыгарган. Өлкөдө азыр саясий кризис өкүм сүрүп жатат. Парламенттин бир нече депутаты спикерликке шайлаган Мыктыбек Абдылдаев жыйындан кийин Азаттыкка комментарий берип, депутаттар маселени карай турган болсо, аны адегенде күн тартибине киргизиш керек деп жооп кайтарган. Ташиев: Садыр Жапаровду кабинетке отургуздук, эми бошмун. 8 октябрдан тартып Садыр Жапаров Кыргыз өкмөтүн башкарат. Бул тууралуу саясаттагы жакын досу Камчыбек Ташиев билдирди. Урматтуу элим, сиздердин колдооңуздар менен Садыр досумду кабинетине отургуздук. Элге берген убаданы, достуктун милдетин аткардым. Эми бошмун. Чоң рахмат баарыңыздарга, деди Ташиев. Маалым болгондой, бүгүн өкмөт үйүндө Садыр Жапаровдун тарапташтары чогулуп колдоого митинг өткөрүп жатат. Өкмөт башчынын маалымат кызматы бул боюнча билдирүү тарата элек. Премьер-министрликке Өмүрбек Бабанов, Алтынбек Сулайманов дагы сунушталды. Партиялардын координациялык кеңеши премьер-министрдин кызмат ордуна саясий партиялардан талапкерлер боюнча чечим кабыл алды. Ошентип Республика партиясы мурда убада кылынгандай, бул кызматка Өмүрбек Бабановдун талапкерлигин көрсөтсө, бир бол Алтынбек Сулайманов Ата Мекен партиясы буга чейин айтылган Тилек Токтогазиевди сунуштап жатат.
Азырынча реформа партиясынан эч ким көрсөтүлгөн жок. Негизинен сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Бул кызматка тажрыйбалуу адамды сунуштоо керек. Болбосо каралар бийликке келишет. Абал өтө кооптуу, амбиция жок, жөн гана компромисстерди издөө керек, деди Клара Сооронкулова. Ошондой эле ЖКнын айрым депутаттары добуш берген Садыр Жапаров дагы талапкерлигин койгон. Канат Исаев, Кыргызстан партиясынын лидери: мен азыр президентке импичмент жарыялоону колдоймунбу же жокпу айта албайм. Мен президентке импичмент жарыялоону колдоймунбу же жокпу айта албайм, деди Жогорку Кеңештин депутаты жана Кыргызстан партиясынын лидери Канат Исаев BBC'нин кыргыз кызматына берген маегинде. Анын айтымында президентке импичмент жарыялоо үчүн кайсы мыйзам бузуунун же кылмыштын негизинде жүйөлөрдү келтирүү керек. Исаев төрага Дастан Жумабековдун отставкасы боюнча да комментарий берди. Ал белгилегендей, алар бир партиянын мүчөлөрү экендигине карабастан төрага аны менен кеңешкен эмес жана кызматтан кетери жөнүндө кабарлаган эмес. Мен башкалар сыяктуу эле бул маалыматты массалык маалымат каражаттарынан билдим, деп баса белгиледи ал. Ошондой эле ал саясий күчтөр биригип укуктук талаага чыгыш керек деп эсептейт. Антпесе бул жаңжалдын курчушуна алып келиши мүмкүн. Кылыч Шанаев, Мадумаров баскынчылыкка каршы. Бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын лидери Адахан Мадумаров Кимсанбаевич бүгүнкү өлкөдө түзүлгөн кырдаалдан чыгуунун жолу бир гана мыйзам талаасына тез аранын ичинде кайтуу. Парламент чукул жыйынга чогулуп түз эфирден ачык айкын өкмөттү бекитип берүүсү керек. Депутаттардын коопсуздугун партиялар камсыздап, легитимдүү өкмөт түзүлгөн чакта гана бул кырдаалдан чыгып кетүүгө болот. Антпесе башаламандыкты токтотуу кыйынга турат. Өкмөттү тандап алуу ачык айкын болуусу абзел. Талапкерлерге бирдей мүмкүнчүлүк түзүлүп, өздөрүнүн программаларын сунуштап көрсүн. Парламенттин купулуна толгон кандидат өкмөт башчы болуп дайындалуусу керек. Ким болсо ошол болсун, мамлекет мыйзам талаасына түзсүн. Мына ошол негизинде чукул арада парламенттик шайлоо өткөрүү керек. Бүгүнкү түзүлгөн кырдаал боюнча басып алуу, талап тоноочулук, мыйзамсыз иштердин баарына каршыбыз. Мамлекет мыйзам талаасына түшмөйүнчө Мадумаров жана партиянын мүчөлөрү эч кандай кызматка барбайт. Башаламан башкарууга толугу менен каршы. Мадумаров бийликке бир гана жол менен келет: шайлоо аркылуу. Элдин ишенимин алып, элдин жүгүн көтөрүүгө даяр. Баскынчылыкка караманча каршы. 5000 киши менен барып өкмөт үйүнө алып коюу үчүн бизде толук күч бар. Бирок биз мындай жапайычылыкка барбайбыз. Бүгүнкү күндө эң көп электораты бар партия мыйзамдуу талаада гана күрөшөт. Мадумаров эмне үчүн барбайт? Башкалардай болуп басып албайбы дегендер үчүн жооп. Азыр 500 киши топтосоң өлкө башчы болгону турасың. Миңдеген тарапташтар мына ушул сунушту айтышты. Албетте бул сунушту четке какты. Мадумаров башкалардай болуп ар кимдин эшигин сагалап кызмат бөлүштүргөн жок. Кызмат сунуштап биз тарапка өтүңүз деген азаматтарды мамлекетте тынчтык орномоюнча эч кандай кызмат бөлүштүрүүгө макул эмес экенин айтып түз жолго салды. Бардыгы мыйзам талаасында гана чечилүүсү керек экенин баса белгиледи. Элди ынтымакка чакырып, кырдаалдан чыгып кетүүнүн жолун издеп жатсак, кызмат бөлүштүрүп, кырылышып жаткандарга сөз таппай калат экенсиң. Көздөгөнүңөр ошол болсо бали, демек биз революцияны ушул шакалдар үчүн жасаптырбыз да, деди ал. Мелис Мырзахматов кайрадан кызматка келүү боюнча пикирин билдирди. Бул тууралуу Ош шаарынын мурдагы мэри Спутник маалымат кызматына маек берип жатып билдирди. Мен мэрлик кызматка барбайм, кайталайм, эч жака кетпейм. Мен мэр болбойм. Бул суроону учактын 6 саат бою конуусуна тоскоол болгон жана өткөрбөй койгон саясатчыларга айтыңыз. Менин келишиме ким каршы экендигин билбейм. Мен жаңы эле келдим. Дыйканчылык менен алектенип жаткам. Андыктан кайра эле Туркияга кетем, деди ал.